мен ушул талапкер катары Мекенчилик партиясынан чыкканымга туура болду. Анан ушул Мекенчилик партиясынан чыккандан кийин ар бир суроого жооп беришти үйрөнүшүбүз керек да. Ошондо шактык аркара боюнча бүт изилдеп чыктым мына. Ишенбесеңиздер, бир аз күндө мен чогорулап мына Сабыровдун үйүнө барып, ошол жактан ким канча зарплата алганын көргөзүп, шактыда мисалы 1,5 миң бул Сабыровалар алек шактыда иштегендер 1,5 миң сом зарплата алышкан. Сабырова барганда 30 миң сомго зарплата көтөрүлгөн мына. Бир мисал, экинчи мисал ошо бакта менен берки Советский Соколовка деген айылдагы кишилер иштеп баштаган ошо бактага шахтага барып. Бул эл деген мисалы жаман аткы мындай бат эле эметип алат экенсиңер да, жакшы жеткириш кыйын экен да, чындыкты жеткириш кыйын экен, жаманды жеткириш оңой экен. Ошон үчүн урматтуу түптөр мына Аксу району Кудай буйрса мына жапа тырмак бар ушу Мекенчилик партиясын колдоп мына элибиз бүт бар туруп башка партиялардан акча да албастан кээ бирөө ушундай жакшы иштер жасап атат. Акча алып келсе акчасын алып туруп кайра ушу Мекенчиликке салат. Жоксо акчанын кереги жок деп мына кубалап үйгөн шапакта биздин айылда болуп атат да мисалы. Вообще акча киргизбей эле бир айылдан. Анан ушул түптүктөр силер бир гана башканы ойлоп эле ушу негизи биздин райондон ушундай агабыз чыкса бир да партияны киргизбейт эле, ачык эле айтып коечу эркекче мына. Садыр деген эле бир эле кишибиз бар болуп атат да мисалы Аксу районунан чыкса. Биз ушу мына Аксу районунун жаштары бүт бар биригип мына ушу Садыр байкени колдоп, акыйкат үчүн, чындык үчүн күйгөн үчүн биз ошого чогуу чыктык мына. Мен буга чейин бүт партиялар менен иштешип көргөн бүт барын анализин чыгарып көрдүм. Эң аягында бүт бары сатылып кетет экен мына Садыр агабыз эле сатылып алыптыр. Эсили Садыр агабыз сатылып кетсе эртең мүмкүнчүлүк бар да мына мен Кумтөргө элешпейм, эчтеке саясатына аралашпайм, азыр кызмат этсе азыр чыгарып салат мына. Ошон үчүн могу жапа тырмак баарыбыз үчүн отурат да ушу келечек үчүн мамлекет деп. Ошон үчүн урматтуу түптүктөр силер намыстангыла. Силер мында колдоп ала албасаңар силерден мындан кийин кандай алакыбал келет билбейбиз мына. Силерде азыр ынтымагыңар жок үчүн бүт бар пайдаланып атат. Силер кенедей акча менен бүт пайдаланып атат. Түптүн ынтымагы жок. Түпкө бир аз акча берсең ошо өз агасын жамандайт деген мына сөз чыгып атат мына. Азыр YouTube'га мына бир эме мына мисал чыкты. Кайсы айыл сатылса шайлоо бүткөндөн бүт барын жазып чыгабыз ошону мына. Могул айылдан Баланча деген бала лидер экен, голасы бүт сатты ушул айыл деп. Ошон үчүн намыстуу болгула, бизден келсе кечирип койгула. Алла разы болсун. Элибизде ынтымак болсун. Ынтымакты эл болсо дейт, талай бага ачылат дейт. Ынтымаксыз эл болсо тапкан бекер чачылат дейт. Бириккиле андан көрчү. Бир агаңарды колдоп ала албагандан кийин өз агаңды агалай албай бирөөнү сагалайсың дейт. Мына көрүнгөндү сагалап мына жүрөбүз азыр. Ошон үчүн Садыр аганы колдоп алалы. Ушул эл үчүн, жер үчүн отурат. Түшүнсөңөр, убакыт аз экен болсо талдап ар бирин түшүндүрүп берет элем да силерге кечиргиле. Рахмат. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.